Жумаке. Үшкүрүңүз мына немен жараткан. Не маанайыңыз жок? Угайым чеккен кишидей, асман жерге кулап кеткендей эле баатан. Каяктагы сен баягы жорукту баштап атаң Гүлайым. Баягы тетиги жуучуларың келет ат баштан деп анан тиги Балтек настроение жок. Тамак да жебей калды. Ай атаңар. Берки тиги Акито да айныбы да дагычы. Манча эмне? Эми ал ит болсо дагы кеткилер келбейт да биякден. Ошондон түшүнүңбү? Көнүп калган бизге. Сиздин Балтек менен Акиточу биздин жанагы жоопкерчиликсиз эркектер көбөйбөдү. Зөөкүр, кызыл камчы, үй бүлө институтун ойлобогон коомго карагандачы төлгөйт экен да. Жанагы аялына WhatsApp'тан талак берип коюп деле ажырашып кетип атканга караганда сиздин Балтек менен Акитоңуз мыкты экен. Мен анда алардын тагдырына себепкер болбойн ал. Ошон үчүн сен дербишиңди коюп айнырайын ат башчыларыңа деле ыраазымын. Жөн эле койчу ушуну, жөн эле оокат кылалы. Андан көрө өзүбүздүн тиги жөн эле оокат эмес. Мен жакшы эле ниет менен ойлоп аткам да, аяктан жуучу түшүп атканымчы. Ат башынын байларын билесиз көп. Адабиятка инвестиция кылабыз деп атканда мен ошон үчүн Акитоңузга жуучу түшүп аткам да. Жок. Жөн эле анысы жогу да айнерейин келишсинчи. Мейли. Жардам берсин. Адабияттын кызыкчылыгы үчүн жөн эле жардам берсин. Бирок адабияттын зоболосуна караганда сиздин ит мышыктардын зоболосу көп болуп атпайбы? Ошон үчүн аларды локомотив кылабыз да, кыргыз адабияттын сүрөгөн сиздин күчүктөр болот, мышыктар болот. Мейлиңе, макул болсо келишсин анда. Болду анда жеңилдей түштүңүз го жана. Жумаке.